Биздин айланабызда эмоциялык жана психологиялык таасир тийгизген адамдар болот. Бирок биз аларды көпчүлүк учурда байкай бербейбиз. Андай адамдарды кантип ажыратсак болот? Биринчиси ушак айткандар. Бул адамдар өмүр бою жашоого нааразы болуп, ар дайым ушак айтып жүргөн адамдар. Анткени алар жакшы нерсе жасоого аракет кылышпайт. Экинчи, бардык нерсени өзүнө милдеттүү деп эсептегендер. Алардын ою боюнча бардык адамдар аларга милдеттүү. Мындай адамдар башына иш түшкөндө дароо туугандарын, досторун, айтор өзүнөн башка адамдарды дароо дүрбөлөңгө салат. Үчүнчү, көңүл көтөргөндү жакшы көрө турган адамдар. Аптасына 5 ирет эс алуудан чарчабай турган адамдар. Алар ар дайым кафелерге барып эс алууну жактырат. Мындай адамдар сизди жолдон азгырышы мүмкүн. Өзүнө күмөн санаган адамдар. Өзүнө ишеними төмөн, ар дайым күмөн санап жүргөн адамдар терс ойлорун сизге да жугузушу мүмкүн.